Prokuraturani, UVD'ni, Noqat'ın, ROVD'sin бүт барын tekşerip беріңіздер. Ben köpten suranıp ketetirim. Haqiqatçılık жоқ бұл жерде. Men bugün oşo власттык prokuraturaga bardım. Prokuraturada hech qanday жыйынтык жоқ. Qancha Qidышаевич, sizden de suranıp ketem. Korrupsiyani жоябыз, korrupsiyanın bardığın men жоқ qılıp atam deysiz. Qayaqta korrupsiya жоюлду, жоюлган жоқ. Ушул балдар айткандай эле ошол өлүп кеткен баланын bir туғаны болом. Андан кийин кечки саат 7:30 кайра өлүгүн бизге скрытия кылып алып келип койду. Бул эмне деген шумдук? Бул тергөө мыйзам иштебейби Noqатта. Анан аз келгенсип начальниктери, прокуратура булардан эч кандай жыйынтык жок. Мен Алмаматов Умар, Баткен облусунун Кадамжай районунун Айырбаз айылынан болом. 2024 жылдын 29 февралында Ош тарапка карап кетип атканбыз. Портерде досум менен жолдон Мерс үлгүсүндөгү автоунаа чыгып, өтө жакын арада чыкты дагы. Оң жакка ролду бурдум, обычныйга чыктым, бирок жолду ачканда да мени келип сүздү. Сүзгөндө ошол 5 жерден операция болдум. Оор операция болуп, больницада жаттым. Эч кандай кароо болгон жок бизге. Эч ким келип биз акыбал сураган жок. Тергөөчүгө өзүбүз келип кайрылдык. Иш боюнча эч ким маалымат берген жок бизге. Айдоочу бүгүнкү күнгө чейин 6 ай болду, эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок. Мен түшкөндөн кийин пульс жок деп бир адамды алып жаткырып коюшту жерге. Пульс жок деп ошол жерде элдер жаткырышты. Анан ролдогу адам ролдо калган, ролдо сигарет чегип отурган, сигарет жандырып беришкен, мен көрүп отурганмын өзүм. Анан азыркы күндө анан тергөөчүнү мен өзүм больницага чакыртырып, тергөөчү Нурсултан деген бала тергөөчүгө звонок кылып чакыртып атып, анан көрсөтмө бергенмин ошол жерде. Ошодон бери мага звонок дагы болгон жок, эч кандай материалдык дагы, эч кандай жардам дагы болгон жок. Эми материалдык жардам кереги жок эди. Мен досум үчүн, ошо эжелер үчүн адилеттүүлүк үчүн келдим. Мага эч нерсенин кереги дагы жок. Ошо эженин укасы өтүп кетти ол жерде. Анан мына досум портер машинесинин ошону кырсыкка учураганыбызда ошондо портер машинеси жараксыздап алууга келди. Ошону анан мына Noqat прокуратурасыга биз келип бүгүн азыркы мына бүгүнкү күнү кайрылдык мына. Анан энди урматтуу ошо бийлик өкүлдөрү сиздерден ушул болуп аткан иштерди көзөмөлдөп берүүңүздөрдү суранабыз. Noqat милициясы эч кандай мындай бир тараптуу кылып карап, анан биз келип өзү сүйлөшкөн абалда энди сиздерге азыр кеңири түшүндүрүп бере албайбыз. Анан мындай кыска кылганда бир тараптуу кылып карап, анан аны чакырып таныштырасыңарбы десек, бүгүнкү күнү ошол Мерс үлгүсүндөгү унаанын шопуру менен водители менен бизди азыр тергөөчү ошо Нурсултан ошол бүгүнкү күнгө чейин бизди беттештирген жок. Анан бир тараптуу кылып карап эле биз чалсак дагы биз иштеп атабыз дейт. Көйлөрүн дагы бардыгын өзүбүз таап бердик биз. Болгон кырсыкта мен сол путумдан жараат алдым. Анан 3 айда дарыгерлер көзөмөлүнөн дарыландым. Анан мындайча айтканда энди Noqat милициясыга мыйзамсыз иштер өтө көп экен да. Анан Noqatка мен айтам, эми Noqаттан десе көңүл калды эле кетти да. Туугандар энди капа болбогула го, бирок Noqаттан десе мен мыйзам жок экен деп эле эсептеп калдым. Noqat десе мен мыйзамсыз экен деп эсептеп калдым да. Бирок энди ушу Noqatты дагы урматтуу бийлик өкүлдөрү көзөмөлдөп берсеңиздер жакшы болот экен да. Энди бул кандай, энди коррупция мындай акча сунуштаган жактар болуп атабы, кандай болуп атат, энди териштирип берүүңүздөрдү суранабыз. Мен Альчиева Сабира Ширановна, Ош шаарындагы Кыргызстан айылынын тургуну болом. Ушул балдар айткандай эле ошол өлүп кеткен баланын bir туғаны болом. Иним 29 февраль күнү 2024 жылы эртең менен таңкы саат 7-те чыгып кеткен боюнча ошол жаныбыздагы кошунабыз Арзыбаев Бакыт Нуралиевич алып чыгып кеткен. Андан кийин алып чыгып кеткенден кийин кечки саат 7:30 кайра өлүгүн бизге скрытия кылып келип койду. Бул эмне деген шумдук? Мен укам жалгыз бала. Бул баланын өлүгүн
шофер жактан эмес, водитель жактан эмес, жанындагы деме пассажир жактан алып чыккан экен. Алып чыгып жерге жаткызганбыз дешип атат. Ошонусуна карабай, ушул Нокат ровдусундагы тергөөдөгү Нурсултан Ахматовга мен өзүм келгенимде, эжеке, бул бала ошол водитель жакта отурган деп сөздүн баардыгын, иштин баардыгын менин укама өлгөнү аз келгенси ошого жүктөп жатышат. Бул эмне деген шумдук, калайык калык. Бул менин укамдын 4 баласы калды. 47 жашында өтүп атат Элчиев Өмүрбек. Андан аз келгенси азыркы күндө мына тергөөчүгө келип канча жолу өзүбүз келдик. Бул тергөө мыйзам иштебейби Нокатта. Анан аз келгенси начальниктери, прокуратура булардын эч кандай жыйынтык жок. Биз күтүп мына 5 ай, 6 ай болду. 6 айдын ичинде эч кандай жыйынтыгы калган жок. Эми мен укамдын өлгөн аз келгенси ага күнөөнү жүктөп, бакыт мен аркадан секирип өттүм дейт. Бул кандай деген шумдук. 2 жолу показаниясында мен аркада уктап калганмын, аркадан секирип өткөнмүн дейт ролго. Ролдо кандай секирип өтөт? Мен дагы шофер болбосом дагы буну жудайым жакшы билемин. Аз келгенси эми следователь биринен экинчисине өткөрүп, экинчи жолу келгенибизде Келдебек деген следователь болду. Ал дагы мен баардыгын кыйратам. Экинчи жолу баардык экспертиза чыгат дейт. Экспертизасы жок, балаям жок. Аны эч кандай иш чара көрбөгөнүнө байланыштуу мен Ош областык прокуратурасына бердим, УДга бердим, акыйкатчыга бердим. Ал жерде да 1,5 ай, 2 ай эшигин сагалап атып зорго кирдим. Киргенде дагы бири-бирине шулташып, энең бар, атаң бар деген заман болуп калыптыр. Тиги бар, буга бар, жыйынтык чыксын. Кана жыйынтыктары, эч кандай жыйынтык жок. Бул мыйзам иштейби? УКМКнын урматтуу Канча Кыдышаевич, сизден да суранып кетем. Коррупцияны жоябыз, коррупциянын баардыгын мен жок кылып атам дейсиз. Каякта коррупция жоюлду, жоюлган жок. Баардык акчаларын тыгып аз келгенсип, биз болсо эки ортодо тиги бар, буга деген зулумдарды коюп жатышат. Андан кийин буну мен эмне үчүн биз элем болобуз? Жалгыз иним өлүп отурат. Анан аз келгенсип бул эми Умардын дагы инвалид болуп калды. 4 баласы жетим болуп, азырга чейин балдары күтүп отурат менин укамды. Качан келет экен деп, мына сентябрь башталды. Сентябрга кийим-кечек кылып барсам, мама тартып алыңыз, атама көрсөтөбүз, атама көрсөтүңчү деп жүрүшөт. Анан келгенсип эми келиним мына Бесканса больницалап жүрөм. Апам больницага жатып атат. Апамды Бесканса неутам. Энекен да күндө баласын күтүп атат. Мен ошон үчүн акыйкатты сиздерден суранамын. Оштук прокуратура иштейби, мыйзам иштебейби? До сих пор мына мени тиги бар, буга бар, результат жок. Акыйкат качан чечилет бизде? Акыйкат болобу теги? Үстүдөн жетекчилери бар. Андан аз келгенсип, булардын апасы 78 жаштагы апасы да билгенин кыл, колуңан келгенин кылып ал деп апама сүйлөп чыгып кетип атат. Баласы до сих пор не кылат? Акча тыйынды берип, бар жону толтуруп койгон окшойт. Жеп алышкандан кийин эч ким унчукпайт да. Нурсултан до сих пор кыймылдаган түгүл. Эже колуңду кагаз сүйлөйт деди. Мына мен да 96-97 жылдары Гоуда делинде мен дагы писер болуп иштегем, следственный отделде. Мен мыйзамдын баарын теги жакшы билемин. Ошо мыйзамды билгенчи мен дагы жаздым. Жаза турган жерге жазамын деп туруп. Жазып жүрөбүз, качанга чейин жазып биз эч кандай жыйынтык жок. Эмне кылыш керек эми? Нокаттын ровдусуна мен ишенбеймин. Ишенбешиликтен мен Ош областык прокуратурага бардым. Прокуратурада эч кандай жыйынтык жок. Эже болуптур деп айтты. Мына прокуратура Нокаттын прокуратурасы жада келсе ровдусу дагы эчтекени чечип берген жок. До сих пор жүрөбүз. 6 ай болду. 6 айдан бери бир жыйынтык жок. Бир жыйынтык болсочу. Ана азыр келиним ушул тапта 4 күндөн бери колу буту иштебей жатат үйдө. Балдары күндүгө кирип, апа бул эмне деген шумдук деп отурушат. Мама карабыңызчы деп күндө капелицаларды сайып, мен ошо келиндин дагы немесин ойлоңуздар. 4 баланын. Мыйзам теги иштейби? Садыр Нуркожоевич, сизге да суранып кетем. Урматтуу президент,
Biz üçün de biri ölüp kalsa, oşal ölgen adamga ne günah gördüm bardığın koyup, adaletli kaçan işteyit bizde. Oşanı sizden sıranıp ketemin, oşka gelip büt var жоғын tekşerip, oşal прокуратураны, УВДны, ноқаттын, ровдысын бүт барын текшеріп беріңіздер. Мен көптен көп сұранып кететінім. Ақиқат жоқ бұл жерде. Мен үкем өлгенін аз келгенсем, дашық бар. Жоқ жерден күнәні қойып жатышады. Бұлар іштен барып бұрмалап жатады. Бұл не деген сұмдық? Же бардығына ақша беріп қойсын, ақша ойнаймы? Әркімнің танышы бар, менде де бар таныш. Ақша десе мына мен де беретілем ғана. Emne sebepten sizlerge karıp ketem, ayrılmayın kalayık kal. Sizlerden de жалғыз үйдіңер ölsem yığılap bilenger. Je kamak alıp vermedi, men kamak alıp ver dep сұрадым. Oşalam sızdasın. Sızdağınayım biletile kimdin kim ekeni. 4 balası gündüge yılaydı. Atam geledi de götürüp çatışat bular. Hurmatlı Kaçya Kıdışayevich, siz UKMK'nın жетекçisiniz. Buna baldardı iki bala pastradevşi olmuşlar, paterpevşi olup pakazanya berse de bulardı pakazanyaları çoktan çıkarıp çatışat bulun ne degen şumduk. Biri invalid bolotsa, birinin butu neme alıptır. Uşuğaдағы hiç karavastan bizge çok şıltolarda aytıp, ekspertizasını şıltolap жатат. Ekspertizası mı 6 aydan beri çıkmayı eken. Gerek bolsa ekspertiza 1 ayda çıkat ko. Ana az gelgensin, nasip var, tiğe var, buğa var. Al bolmaytat, bul bolmaytat dep şıltolap vurmalap жатат. Gerek bolsa çok eşteki, hiç qanday жиынтық жоқ. Men sizden köpten köp сұранып кететілем. Ушул биздин немеси işimizi чечип берсеңиz. Менин не үкелерим жетим калып, бул байкуштарым атасыз мына. Калабы.